Дыйкандар болуп койдуңар го. Неге? Клери алып келдик, Априка алып келдик, бул КСД сорттордон. НСДдан болсо Альбион менен Сан Андреасты койдук. Чын эле карада тезирээк өсөт экен, тезирээк да бышат экен да. Анан биз ошол тезирээк бышпаш үчүн бир аз кечиктириш үчүн анан Акка тиктиңер, акка тиктик да буюрса. Азыр жеп көргөндө даамы жагы Альбион кичине эметип атат. Лидирует. Даамы жагы. А бирок деген мул деген ар кандай экен, мисалы үчүн азыр келип туруп Априканы жесең ал даамдуу. Анан бир аздан кийин эле Альбионду жесең ал андан даамдуу. Ушинтип монтип эле алмашып атат да. Мен даамым ошондой эле болуп атат. Эми мындай крупный объемго чыкканга чейин билиш кыйын экен да. Кайсынысы даамы, короче, баарыныкы эле жакшы болуп атат, даамы. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Кандайсыңар? Жакшы келип болдуңарбы буюрса? Жакшы. Аман эсен. Жүрөсүңөрбү акырынан? Дыйкандар болуп койдуңар го. Неге? Мен күндөн кичине могу эме дагы жаркыратып коет экен көздү. Аман эмеси. Бул эмнеге ак пленка? Бул ак пленкага биз былтыр КСД сортпу? КСД бул. Былтыр немеге тикпедикпи? Карага. Карага тиккенбиз. Анан биз мону кечиктириш керек болуп атабыз да. Эртелештин бизге эч деле кажети жок болуп атат. Чүй менен чыгып алыштын бизге эч деле бир эмеси жок да. Анан акка тигип көрдүк. Анан азыр ак менен каранын айырмасын көрүп атабыз. Акта монт жүрө берет экенсиң. Каранын ичинде иштеш муну аябай душняк экен. Өткөндө немесин алдык да. Көчөттөрүн алдык да. Ысык. Анан ошону эртеси эле келип анан мону отолорун жулдук. Биякта можно да иштешке. Анан бул чын эле карада тезирээк өсөт экен, тезирээк да бышат экен да. Анан биз ошол тезирээк бышпаш үчүн бир аз кечиктириш үчүн анан акка тиктиңер, акка тиктик да буюрса. Эми ушуну көрүп атабыз, айылда да бирөөлөр тиккен. Эки солду карага, эки солду акка. Кара кичине жакшыраак өсүп атат. Но бирок тиги бул өзүнүн акта чувство жакшы чувствойт эдет экен. Бул мен өзүмдүн немемден да. Немеси. Тугузбай. Клубника бизнести качан баштадыңар? Дыйканчылыкты. Клубника бизнести биз былтыр баштадык. Былтыр жаңы эле научок, жаңы эле дыйкан турбайсыңар? Жап-жаңы биз кайдан мына эмиден үйрөнүп, тияка чалып, бияка чалып, үйрөнүп келатабыз. Немеси окшоштуруп келатабыз. Канча жериңер бар? Биздики деген могу жерде общий 4 гектар жер бар. Тигилгеничи рабочий? Тигилгени азыр рабочий 80 сотук азыр. 80 сотук клубника тиктиңер. Быйыл майдын 15. Кара пленкага тиккениңер канча жерде? Кара пленкага тиккен жерибиз деген 12 сотукта. 12 сот. Аны пробный кылып, кассетный беле. Кассетный ал. Булар фрига булар. Италиядан келген. Италиядан келген фригалар булар. Фригалар. Немеси 80, почти 90 сотук. 90 сотук, почти 90 сотук. Анан иштетип атабыз да буюрса. Кайсы сортторду отургузгансыздар? Азыр биз былтыр Вициново сортун отургузганбыз. Быйыл болсо мояка деген 4 сортты алып келдик. Клери алып келдик, Априка алып келдик, бул КСД сорттордон. НСДдан болсо Альбион менен Сан Андреасты койдук азыр. Сан Андреас. Азыр 4 сорт бул жерде бар да. Азыр ушул күнгө чейин мындай жеп көрүп, мындай кайсыңызы көңүлгө туура келип атат? Азыр жеп көргөндө даамы жагы Альбион кичине эметип атат. Лидирует. Даамы жагы. А бирок деген мул деген ар кандай экен, мисалы үчүн азыр келип туруп Априканы жесең ал даамдуу. Анан бир аздан кийин эле Альбионду жесең ал андан даамдуу. Ушинтип монтип эле алмашып атат да. Мен даамым ошондой эле болуп атат. Эми муну мындай крупный объемго чыкканга чейин билиш кыйын экен да. Кайсынысы даамы, короче, баарыныкы эле жакшы болуп атат, даамы. Даамы. Анан бир туруп Клери жакшы болуп калат, бир туруп Альбиону жакшы болуп калат. КСД сорт, КСДларды отургуш керекпи же мындай жазында бир эле чүн берген клубниканы отургуш керек бекен же күзгө чейин бергенди? Азыр биз анализ кылып атасыңар. Анализ кылып атабыз, анализ кылып атабыз. Эми бул силердин өзүңөрдүн оюңар. Мен өзүм оюм, муну эми бай эч кимге таңуулабайм элечи, конечно, эч кимге таңуулабайм. Азыр биз өзүбүздүн оюбузга мына тетакты эметип койдук, уже 1 гектарды дагы даярлап койдук, могу уже 15-ден баштайбыз посадкаларды. Аяка биз жалаң КСД отургузалы. Жалаң бир эле түшүм берген.
бир эле түшүм алып туруп эле болду, ошо менен анан көчөткө иштейбизби, анан дальше ошо менен да. Анын плюстары деген бизде деген суук жөө эрте эле түшүп кетет да. Анан могу эмелерибиз калып кетпесин деп элечи. НСД сорттор жерде калып кетпесин деп эле КСди коюп атабыз. Сиздин Бул жездин жеке пикир, биздин жеке ой эмес. жеке ой. Кечээ тиги түптөгү тилектин немесин тартып келдик да. Экөөңөрдүн оюңар карама каршы да. Ал НСД. Эмне себептен НСД десем, жазында гүлдөгөндө бүт суу куруп кетти дейт. Биз алар жаап, аларга да жаап жетишпей калган да. Суу куруп кетти дейт, анан кийин азыраак муранасы бар экен. Ал сонун болуп гүлдөп, түшүм берип атыптыр да. Мен КСД менен көп рисковать этким келбей калды дейт алчы. Туура, ал деле туура. Наоборот, бир эле уруп кете турган болсо, КСД эч нерсе жок калып кетет экен дейт, үскө чейин. Ал деле туура айтып атат. Туура биз да былтыр ошо Мицинованы бир бергенде сонун гүлдөп аткан кезде как раз үшү куруп туруп эчтеке ала албай калбадык, отуруп калдык да. Анан кийин аны биз ойлондук. Ойлонуп отуруп анан арка көздө жана толмандар үстүн жаап туруп алып качпады алар. Анан бизге ошол ой келди да. Лучше туннель кылабыз жазында, мартта туннель кылып туруп, ошо менен сактап калабыз. Мунун потенциалдары почти мындай тияк бияктан караштырып, өзүм карасам деле бирдей эле болуп атат да. Мисалы үчүн бул КНСдин күзгө чейин бергенди, бул КСД эми баарын толук бербесе дагы, но бирок бир 80-85%-ин бир эле берип салып атпайбы? Аны ар жагында НСдин 15 килограммды ноябрга чейин жүрүп атасың да. Лучше деген ошентип туруп эми приспосабливать этип, мунун үстүн жаап эми эмгек кылыш керек да, конечно. Эмгек кылып туруп иштесекпи деген ойлор болуп атат азыр негизи. Азыр силер негизи Аграспан менен кандай кылып жаптыңар эле? Кышында жаап салгансыңар да? Аграспан менен ооба, кышында эле немесин үстүн ушундай эле жана ак аграспанды 40% алып келип эле жаап салганбыз, ноябрда жаап салгам. Анан мен аны туура эмес кылыптырмын негизи. Бул жеке пикирим бул. Мүмкүн силерди угуп алып жаппай коюп, башкалар жаппай койбосун дейм. Алар да өздөрү анализ жүргүзүп көрсүн, мүмкүн алардыкы туура болуп кетет. Бул менин жеке пикирим. Мен жаппай эле койсом болмок экен аны. Жаппаганда баягы өзүнүн убагында ойгонмок экен, өзүнүн убагында гүлдөмөк экен. Даже майдын 5-инде суук башталбадыбы? Ага чейин гүлдөбөй турмак экен ал. Сууктан кийин гүлдөмөк экен. Анан биз алмак экенбиз. Бул да Кудайдын буйругу. Ошондо силерде жабыл эксперименттен өттү да, жана жабылбай калган. Биякта байкем жаап коюп туруп, алда тиккен да, былтыр биз чогуу тиккенбиз, ар жака тиккен, бир 10 сотукка тиккен, ал жаап коюп кетиптир да. Анан жапканда эмеси бир 20 чакты сол эмеге түпкө жетпей калыптыр. Ошонусу ачык калып калат. Анан ошонусу сууктан кийин гүлдөп ошонусу байлады да. Анан биз да ошондон анан деп анан мээбизге жетти да. Лучше жаппай эле койсок. Лучше жаппай эле койсок болмок экен. Менен бул буйруган эми бул бизге да неме болду да, кичине. Сабак. Практика. Айтыш кыйын бирок, бир жыл менен бир жыл такыр окушпойт. Туура. Такыр окуш. Туура. Бул кайсы сорт? Бул Клери. Клериби? Эмне биринчи светоносторун албадыңарбы? Светоносторун алганбыз. Алгандан кийин дагы эми буяка деген жалгыз жетише албайт экенсиң да, кишилерди алып келет экенсиң, эми ар кандай болуп кетет экен. Калып калат экен. Бирок калып калганда эле бир чети жакшы болуптур деп койдум. Жеп остип, антип коюп атабыз. Аз-маз көрүпчү даамагандай экен. Могу Клери? Клери. Полный. Клери, могу карта полный Клери. Могусун көрөлүчү. Бул деген майдын 15-инде тигилген. Кеч тигилдир, Ооба. Биз дагы иши айтып берсең негизи арман көп. Негизи минтип атып кыскасы биз тиккичеңди ушул болду да. Бирок Кудайга шүгүр, эми былтыртадан бери заниматься этип атабыз. Азыр пока эмесин мындай финансовый эчтеке мындай аябай көрө элекпиз. Только иштеп атабыз. Только вложение. Ошол мен былтыр жалгыз өзүм баштагам да, анан быйыл Россияда байкем бар. Өзү жашы деле 50-гө келип калды. Ошол байкем экөөбүз чогуу чарам биргеликте иштеп аткан ишибиз да бияк. Анан ал кишини алып келип, кел мындай иш кылалы деп, ал киши дагы өзүнүн идеяларын түртүп, ал да макул болуп, анан ошол бир тууган агам экөөбүз жагып атабы? Баштап. Конечно, жагып атат. Эми бул жерде деген эң негизгиси баягы материальный акча эмес болуш керек болуп атат да негизичи. Бияктан эң негизгиси тапканым деген көп нерсе эле таптырмын ойлонуп көрсөмчү.
силердей болгон адамдар таптырмын. Атам тааныбаган кишилер менен жөн эле телефон менен ой кандайсың? Жөн эле ызычуу да. Бул кайсы сорт? Бул Африка бул. Африка деген туугандар өзү бул кызы сорт бул дагы. Жазында бир эле түшүн берет. Эми бул азыркы учурга жакшы экен могу. Даамы кандай экен? Даамы жакшы экен. Даамы жакшы экен. Даамы жакшы экен. Эми сен өзүң айтасың да, даамын эмне экен? Силер эксперттер. Даамы жакшы. Даамы сонный вообще. Бул Африканын неме экен? Разгон аябай күчтүү болот экен мунуку. Муну деген мисалы үчүн клерилерди карагыла, анан муну карагыла. Атайын могу 2 сапты биз пробныйга атайын гүлүн жулбай таштап салганбыз. Көрөлү эмне болот экен депчи. Анан баян могу жерден 3 жакка терип алдык эми. Анан ошону жана айтып келатпадым эле, эң негизгиси ошол акча. Эми акча дегилечи эми. Баягы жашап аткан, иштеп аткан эми акча табайын дейсиң. Но бирок деген мояктан терип алып, өзүң жакын адамдарыңа салып ийип атсаң, неме деп. Ошол экен эң негизгиси. Могу ушу могу мөмөсүнө күчүн берип атат азырчы. Ушуну ичине разгон берсең, бул пробный эле экен. Пробный, могу 2 сол калган да. 2 сап калган. Көрөлү депчи. Ушу башынан аяк Африкабы? Жок, Африка деген мына могу орто эле 3000 түп. 3000 түп. Могу орто эле да. Калганы мына могу жерде Сан Андреас бар, чото Сан Андреастын немеси эмерек болуп атат чото. Могу. Жок, бул эме. Мынакей шеп. Ушул. Могу чөптү такыр жолтуш керек. Ушул жеме мен проблема кыла баштадым. Жерге да ташташ керек. Могу жалбырак мындай алдырып туруп эле өткөндө чөнтөгө салдырып кеткен. Мындай эле кутуп вообще немеге жолотпош керек. Муун тапкен. Мынакей. Бул вообще проблема да. Бул жанагы буну границадан көрүп калса, машинаны полный кайрып берет. Бул карантин объект болуп калат. Мына могул деген неме да. Могу Сан Андреас могу. Могу сорт Сан Андреас да. Экөө бирдей эле тигилгенби? Ооба бирдей эле тигилген, бир күндө тигилген да. Биздин местный клубга окшош го. Дамычы. Сан Андреастан 1000 эле штук тигилген да. Мына могуга чейин. Мына бул уже Альбион. Калган уже 2 карта полный Альбион да. Булардын эле гүлүн жулуп албайсыңар да. Жулганбыз да. Кой бердиңерби? Жулгандан кийинкиси бул калып калат экен баары. Бирин экин калып калат экен, баягы жулуп аткан учурда баягы түбүндө гүл ача электер калып калганбы деп койдум да. Анан көрүнбөй калып калган да. Анан ошолор уже кой бердиңер эми? Болдубай бердик уже. Бышканы тересиңер. Бышканы теребиз. Баян маякты кыдырып жүрүп бир жаккача терип алганбыз. Анан ондо бышып атат азаздан. Бирок билбейм эми, убакыт көрсөтөт го. Биздин көлгө ушул Альбион лидер болобу деп атам да. Ооба. Сен могу немесинин ягодасынын формасы да карачы. Ал да жакты. Товарный вид. Негизи бул ооба. Бул сортторду мен байкасам баарынын потенциалы бирдей эле экен. Бирок могу Альбион кичине туруктууракпы деп койдум. Бирок кейздылар туруктуураак болот экен. Оору тияк биягыначы менин байкашымча. Бул деле бирок мындай эч кандай деле завод кыялын деле мындай байкабадым мындай. Жүрөбүз ушунун ичинде эле иштеп, мындай аябай деле кыйнаган жок да кыскасы. Эми могу ишиктерди кое бердиңерби, көчөткө деп кое бердиңер да? Көчөткө деп кое бердик. Көчөт чыгарып. Мына полный уже бияк могу 2 карта. Мынакей Альбион. Бир картада 10.000 штуктан 40 сотукта дедиңер? 40 сотук да. Могу Альбион 40 сотук, могу общий 80 сотук. Альбион 40 сотукта.
Альбион А эккени. бирок деген көлдө деген негизи азыр деген менден сурап калып атат да көчөттү кандай кылабыз деп анан баары эле альбион тиксек альбион кандай болот экен деп эле альбионго көп басым да биз жакта. Основной альбионго басым. А сен айткандай жанагы КСДларга көп неме кызыкпай атышат. Себептен эле биз көргөзүп койдук да үшүтүп жанагы түшүгөндөн кийин. Өзү туугандар, дыйкандар. КСД сорт могу альбион түштүк тарапка такыр тикпегиле. Түштүк тарап күн ысык болот. Анан кийин ал жактан экспортко чыгарыш да кыйын, түшүм алыш да кыйын. Түштүк тарапка сөзсүз түрдө КСД сорт отурушкан. Могу Мицунова, Клери, Альба, Азия, Африка ушул сортторду отурсаңар, убагында күн ысык, күн ысый элек кезинде эрте жазда түшүм аласыңар, болду анан жай менен эс аласыңар. А могу күн салкын жактарга, чүйдүн тоо этектерине, могу көл тарапка могу НЗ сортторду кышка чейин түшүм берген клубникаларды отургузса болот. Себеби дегенде азыр бул жакта менин максатым могу болуп атпайбы? Көлдө карагат бар, малина бар, крыжовник бар, вишня бар. Анан кийин ушу клубникадагы ассортиментке ушу жактан бир машина топчу кетиш керек да. Мисалы күзүндө мисалы бул жерде клубникасы жок, малина карагат эле болуп калса, ассортиментке жок болуп калат да. Ошон үчүн бул жакта күзгө чейин даже КС сортторду да, НЗ сортторду да отурса жакшы болот эле деп атам да. Себеби машина толгонго ассортиментке жакшы болот. Клубникаң дагы бар, малинаң дагы бар, карагатың дагы бар. Анан бул жактын климаты да жооп берет. Азыр силерде эми күн ысып атат, ысыганда деле 30-тан араң ашып атат. Бизде деген күн жетпейт атасы наоборот. Анан күн жетпейт. Күндүз ушинтип туруп эле кечинде жаан жайт кайра. Августта күн салкындап кетсечи, кечээ күнү ошо түптөн көрдүк да. Тилектин муранасы. Сонун болуп аппак болуп гүлдөп. Мощный болуп салып атат ужечи. Ал уже быйыл фригат тиккен, э? Ал жок. Ал былтыр күзүндө кассетный тиккен. Анан кийин суу калып кеткен дагы. Кайра гүлдөп чыккан. О, НСДлар гүлдөп. Анан кийин эми мындайча айтканда полный потенциал гүлдөгөн да. Аппак болуп. Ошонусун көрүп анан ал ошондой деп атат. Эми ар бир адам өзү чечим кабыл алат го, бирок. Ар ким өз чечим кабыл алат. Ар ким. Атак могу немелериңер жакшы экен. Клубникалардын потенциалы. Анан могу усике. Да. Бул жерде канча миң үчтүк көчөт бар альбиондо? 22 же 23 миң тегереги примерно. Альбион, басымдуу альбион да. Альбиондон канча миң көчөткө заказ бар? Альбиондон көпкө, анын баарын чыгарып бере албайсыз го деп атам мен. Үйгө рассадниктерди жасап азыр уже. Тилек мындай неме кылыптыр да. Короче, действительно аныкы. Мо өскөнү өтө күчтүү экен да. Карада экен, жакта экен. Пленка. Карада экен. Ошо мен байкадым, карада кичине эртерээк болот экен. Анан кийин өтө күчтүү экен да, андан кийин усиктери көп күчүн алып койбосун деп, ар бир көчөткө бирден эле усик калтырат. Мисалы, могу болду, башкасын калтырбайт. Ушун жулат экен. Анан мисалы мен 60 миң көчөт тиккем дейт. Ар ким бизден бирден алсам деле көчөттүн акчасын актайт дейт. Болду, мен түшүмүн алам, асам. Жо биз быйыл түшүмгө аябай көп басым жасабай элек мына биз буяка дагы тигиш керекпиз. Анан Бишкекке дагы бир тууган агам дагы тигип атат, Сарыжонго. Совхоз Алатого. Ал уже кашаларын даярдап, уже бүт даяр турат. Эми ал кишилерге да бербесек болбойт. Ошон үчүн азыр биз основной көчөткө басым жасап атабыз. Биз эмдиги жылкы азыр даярданып атабыз да. Кийинки жылы буюрса иштейли депчи. Азыр көчөттөрү чоңойтуп, расширение жерлерибизди көбөйтүп алсак. Силер бүгүн 3-ү? О, 4-ү. 4-ү бүгүн. Бул силер августтун аягына чейин жетишесиңер? Ошол кичине суроо туудурат да. Могу мисалы кичине суроо туудурат да. Усиктер азыр. Мондан. Да бир азыр бир 15 күндөн кийин могулар даяр болсо керек деп ойлоп коюп атам мен азыр. 15 күндөн кийин уже
көчөтканага киргизгенгечи. 15 күндөн кийин ал да бир 20 күн, 25 күндө ошол бир августтун бир 15-терине даяр болуп калсак керек. 20 күндө көчөт даяр болуп калат экен. 20-25 күн ичинде даяр болсо керек деп атам. Себептен үйгө койдук да биз уже эменин жарымына жетти уже. Кассетанын жарымына жетти уже. Эме Канча күн? Тамырлары. Примерно бир 10 күндүн ичинде. 10 күндүн ичинде. Баягы күчтүү көчөттөр уже жетти да, уже жарымына илинип баштады уже. Ал дагы бизге биринчи бай опыт болупчу. Улам эле тегеренип кирип эле карап эле кайра тамырлар жумуп көрүп эле эмне болуп атат деп элечи. Эми мен ойлоп атканым бир айда сонун болуп жеткизе керек деп атам да. Ошол 25 бир айдын тегереги. Бир айда окумуш болуп. Примерно. Примерно келсе керек деп атам да. Өзүнүн кондициясына жетип бышат да. А так поля сонун экен. Эми максат мен ойлоп аткан. Азыр силер ушунун могу биринчи гүлдөрүн дагы алып, усигин дагы алып, жалаң түшүмгө кенет этсеңер дейм да. Ошондой деле пландар болчу. Анан азыр биз ойлонуп отуруп, ошол айтып атпаймынбы, азыр мен эми мояка да тигишим керек. Анан тиякта байкем тигип атат. Ага да бериш керек. Биз азыр кое туралык деп атам да. Азыр эмдик жыл деле ушунча жүрдүк, эми эмдик жыл деле байлайлычы деп атам. Деп атам да. А мен азыр Ягода менен уже КСД сорттор уже бүттү, могул Альбион. Мен эсебимде да. Эгер силер мону 20 миң үчтүк деңер. 23 ушундай. 23 миң үчтүк. Эгер жакшылап ушул түшүмгө кенет этсеңер, бир быйыл 0,3-төн алсаңар да. 6 тонна 900 алат экенсиңер да. Муну көбөйтөм, средний 300 сомдон сатсаңар 2 миллион 70 миң акча жеткизиң. Муну бөлөсүң. Логично. Муну бөлөсүң. Азыр көчөт 25 болуп калды да. 82.800 көчөт сатып алганга болот экен да, ошол акчагачы. Логично. Анан эгер бул жактан көчөт ала турган болсоңор, экиден алдык деп коелучу, экиден. Экиден деле көп болуп калат. Бирден эле алат экенбиз. Экиден алачы. Экиден алалычы. Экиден алганда 23 миңди көбөйтөм 2ге. 46 макул 50 миң көчөт алалы. 50 миң көчөт көбөйтөм, бул кассетный болгондон кийин бул 20 сомду эсептеп миллион. Миллион эконом кылат экенсиңер да. А бирок түшүмүндө аласыңар да силер, ошондо миллион. Короче, экөө бирдей эле чыгат экен. Сен мени башкача ойлондуруп салдың да. Ошо мени камерада чул деп. Жок, мындай да азыр. Силер bundan полный потенциал түшүм ала албайсыңар да. Мисалы 300 азыр усик кое бергенден кийин бул слабыйлашат дагы. 300 грамм түшүм бере турган 150-ге түшөт. Может 100-ге түшөт. Ошондо силер түшүмүнөн миллион алсаңар, көчөтүнөн миллион алат экенсиңер, дагы деле жанагы 2 миллионго чыгат экенсиңер да. Ойлонуш керек да, менин оюмча. Лучше түшүмгө кенет этип туруп, фрига көчөт сатып алып тиккен, может күчтүүрөөк, анан кийин таза жакшы болобу дейм да. Ойлонуш керек экен, чын эле. Потенциал күчтүүбү дейм да. Мен азыр биз дагы тиктиргенбиз түпкө. Адет бакеге. Мен такыр немеге көңүл бурбаң дедим да. Көчөт, түшүмгө только кенет этим. Түшүмүнө тилек дагы азыр түшүмгө басым жасап атат. Бирден усик эле. Эми ал күчүн албайт болуш керек депчи. Жок, алат экен. По-любому алат. Алат экен. Бирөө деле алат экен. Кадимкидей эле. Тияктан сезилип атат да. Уже мен тетиякта Африкадан калтырып коюп атып, 2 сап калбады эле. Ошонун кадимкидей жалбырактар ичке. Жалбырактар ичке, анан усиктери да мында бирден да, уже жоктору Ягодасы жоктор уже көбүрөөк да. Ошон үчүн ойлоп койдум, ол алып атат депчи. Азыркы учурда биздин максат ошол болуп атат. Мен ойлоп атам да, Италиядан дагы, Турциядан көчөттүн баасын минимальныйга түшүрүш керек экен да. Чтобы дыйкандар көчөткө алаксыбай, только түшүмгө кенет эткенгечи. Азыр мисалы булардын китеби боюнча быйыл эле 300 грамм алышыңар керек. Негизиби? Ооба, негизи алыш. Спокойно алышыңар керек.
спокойно алыш керекпиз ооба. Туура айттың негизи. Башкача ойлондурдуң. Мен эми уктабайм эми. Калькуляторду алып чыгып алып эле тиги байкемдин мээсин такыр айландырам деп эми. Ага башкача айттым да. Муяктан көчөт иштейбиз эле көчөт иште. Эми эртең барып алып айтайын. Момундай экен деп. Жок. Просто биз дагы мындай болуп атпайбы? Биз дагычы муну конкретно мындай немесине кире албай жатабыз. Түшүнө албай жатабыз мындай. Эмне кылыш керек экенин, кандай кылыш керек экенин, кайсы эшиктен кирип, кайсы тешиктен чыгып кетиш керек экенин түшүнө албай атабыз да. Анан ушундай негизи эмелерге аябай муктаж болуп атабыз биз. Менин оюмча да. Эгер силер көчөткө көңүл бурбай, эми просто беки көчөт сатат андай эмес. Бир адам кылгандан кийин көчөткө көңүл бурбай, только түшүмгө, гүлдөрүн карап, тамырын бекемдеп, бере турган ошо түшүмгө мисалы көтөрүлтүп, ошо түшүмгө көңүл бура турган болсоңор, гарантия берем 300 граммдан спокойно аласыңар. Ооба, мен деле көзүм жетип турат. Азыр силердики могу июлдун башында ушундай потенциалга чыгып атат. Бул өзү основной августтун 20-сынан баштап сентябрдын ичинде могу жак шарап неме түшүм болуп. Элестетип эле атам. Могу элестетип полный болуп самсалап калат да. 300 граммдан спокойно алса болот. Эгер азыр мен ойлоп атам, силер азыр кое бересиңер. Июлдун 15-у болот, 20-сы болот. Короче, могу усигин алам да, анан усигин алып барып көчөт кылып отургузам десиңер, көчөт кичине ошол болбогон акчага алаксыйсыңар да. Бул жактагы жумуш калат. Тиги алаксып мондай болуп, тигин отуруш керек. Тиги мен ойлоп атканым эми өзүңөрдөн го просто тиги жакка жакшы көчөттөн заказ кылып коюп эле. Көңүлдү бул жака буруш керек. Ойлонуш керек экен. Чын эле. Бул жагынан серьезно ойлонуп туруп. Ошол айтып атпаймынбы бул жерге азыр. Бул мен ойлоп атканым бул жерден усигин кое берип, усигин кыркып, ушул жерде могу жөн эле бул немелер буларга көңүл бурулбай калат да. Туура айтып атасың. Анан кийин фокус жоголот. Туура айтып атасың. Мен оюмча. Эми билбейм аны, өзүңөр билесиңер го. Просто анан кийин сен айткансың болбойбу? Мен көчөт албакмын. Көчөт албакмын. Туура. Ар ким өзүнүн башында, ийинди башында дегендечи, башы ийинде дегендей. Мен бирок жакшы советтер ошол айтып атпаймынбы? Бул бизден да кыйындар бар негизи. Биз көчө эле чыктык. Көчөнү чыгып алып эле билейин. Кыйын болбойлучу дегендейчи. Жок. Бирок жакшы. Могу мен көчөттөрдү көрүп алып, азыр булар өзүнүн тамырын алып, потенциалын жогорулатайын деп аракет кылып аткан моментте жана усигин коюп койгонуңар кичине мага может дейм да. Мүмкүн көчөт алыш керек. Мүмкүн. Эми көчөт алып, азыр может муларды жулуп коюп туруп, может тиги КСДлар менен, может КСДлардыкын чыгарып берели, хотя бы. Эми алардан эми албагандайынчы. Муну туура айттың, Альбион. Бирок бул Альбион азыр усигин кое берсеңер, түшүмү дагы майдаланат экен. Майдаланат. Ойлогондой түшүм чыкпайт. Ойлогондой чыкпайт экен. Анан жанагы мен айтып аткан миллионго чыкпай калышыңар да мүмкүн да. Мен былтыр немедеги сокулуктагы жанагы Эрлан байкенин полясын барып тартканды көрдүңөр беле? Жок. Ирлан деген байкен. Ирлан байкен. Высший сорт болчу. Немеси Альбиондорчу. Укмуш болчу. Чоң. Ал уч кое берген. Түшүмгө берген да. Машалла. Жакшы идеялар түттүң, бирок сон. Анан жакшы экен. Дагы канча жерге чейин көбөйткөнгө план болот? Дагы мына быйыл 1 гектарга көбөйөт. Ушун асты могу. Мына монун асты могу кашан ичи. Айдач керек. Анан айдач керек, сүйлөшүп койгом. Андан ылдый көздө да могу общий бул жер 4 гектар. 4 гектарга ичин, короче, ягодага толтуруш керек болуп атат. Азыр могу ортодон эме бар да, таш жер бар. Ошол жерге жанагы эмеге кызыга баштадым мен кайра азыр. Голубикага. Таш да, бирок өз анан жанагы карап отурсам жана горшочный система кылып деп атпайбы? Ошого кызыга баштадым да, бирок эми ага дагы вложение эми чыдайбыз, бирок аракетти кылсак чыдайбыз да. Вложение чыкса тыйындарыбыз. Бирок могу арпа будайбы? Арпа деле жакшы болот го бул жакта. Значит, мына могу ошо тет кашан ичи, жакшы жер да. Анан ылдый жагы иши кылса жер, ошондо бир баля кылып иштетсе. Байкелер ал жак өтпөй эле болот да мындай. Сүйлөшпөйлү. Качасыңар го? Жок, биз жака келбесиңер, мындай чоң эле. Кандай? Красивый, жакшы. Жакшы. Иштериңиз. Жакшы, салам алейкум.
Мен жаңадан бері қашып жүрсем, келмеді. Бияқ барса, бияқ. Ой, байке қайқа? Жоқ, келмесін бұл жаққа. Келіңіз. Gel. Келіңіз ama. Geldim. Берекос, келіңіз. Ой, байке. Бұл кіші-кішіне ұялчақ деп қойыңыз. Жа, бір тұғым. Бир тууган байке, ушул киши да эң главный. Шеп. Келіңіз байке. Ушул киши. Биз негизи Бул ишти баштаган мына жигит. биз рабочий. Мына жигит баштаган. Ошонун начальниги мындай айтканда директор ушул жигит. Мен мындай айтканда муну ото десе отойм, лапсыр десе салып. Қандай іске жағып атабы ушул нерсе? Алхамдулилlah жагып атат. Жакшы иншалла иштей турган нерсе экен бул. Жоқ деген учурашып коелу. Салам алейкум. Атыңыз ким? Атым Эсенбек. Чыңгыздын байкеси болосуз. Главный иште көңүлгө жагыш керек. Жагып атабы? Алхамдулилlah Аллахка шүгүрлөр болсун. Жаңы нерсе. Эми баягы субханалла. Кандай эми көзүм жеткен үчүн кылып атабыз да мунучу. Иншалла алып кетебиз. Кудай буйрса болуп кетет. Эми жанагындай Алла субхана тааланын өзүнүн тамашалары бар. Жазында болуп кеткендейчи. Ошондойлорго кабылып калбасак. Жоо. Болуп кетет деген ойдобуз. Иншалла болот, кантип болбосун. Алдагы бир сыноо болушу мүмкүн. Анча-мынча чыдай албаган адамдар кетти оюндан дегендей. Чыдагандар калды. Атак могу караганыңар жакшы экен. Чыңгыз өзү курстан өткөнбүсүң, агро? Курстан өттүм. Алишердин курстан өттүм, бир сыйра. 2 күндүк курстан өттүм. Булар эмне экен? Булар деген мен саргарып кеткендерби? Муяка деген мен ураган чачуу ийгем да. Чачпаш керек экен ураган. Кыскасы болбойт экен. Ураган чачуу ийгендей го. Ураган болбойт да. Болбойт экен. Бирокчу мен эмнени байкадым да Бектемир дагы. Мицунова тикпедим беле. Мицуновача күчтүү болобу же кандай болот? Мен аякта деген ураганга былтыр тиги болуп туруп чылап эле салчумун мен. Жогу жаранды чачтолчумун. Эчтеке болчу эмес. Мен муну да ошондо көрүп алдым окшойт да. Анан мен аны кийин изучать этип отурсам, ал Мицунова деген могу Чёрный принцтин эле 2-3 баласы деп уктум да. Анан действительно бирок Мицунова мындай багылыш жагынан, иштетилиш жагынан ал чын эле күчтүү. Иммунитет күчтүү экен. Иммунитет аябай күчтүү экен. Агам почти могу биздин эле местный сорттордой эле мамиле кыла берсең деле өсө берчүдөй экен. Бул да менин жеке пикирим да, мүмкүн. Башкаларда кандай кылат? Жок, Мицунова эми былтыр силер кеч тиккенсиңер да. Биз кеч тиктик, сентябрдын 15-inde тиктик. Ошентип атып дагы билем. Көлдүн погодасында күзгү тигимди кайсыл учурда кылыш керек экен? Күзгү тигим көлдүн погодасына ошону байкадык да бизчи бул эң крайний срок августтун 25-и эң крайний бул. Андан өтүп кетсе, эми баягы өспөй койбойт эмес, өсөт экен. Өсөт, жакшы эле болот. Просто деген жазында деген неме болуп калат да тиги. Рожоктор аз. 1-2. Мына бул байкемдер мына былтыр биздики 1 ай разница болчу. Августтун 20-сында тиккен бул байкем. Мен сентябрдын 20-сында. Экөөнүн жазында барсаң, экөөнүн айырмасы, айырмай албайсың. Меники ушинтип турса, бул кишилердики момундай болот. Уже цветонос да уже башкача. Уже эмени силер кеч тиккенсиңер да. Биз кеч тиккенсиңер да. Кеч тиккен себептүү биздики эметип атат да. Анан биз ошондо мен айтып атам азыр элдерге, тиксеңер августтун 25 это бул крайний срок. Чыңгыз мына могу көрүн. Могу бош экен тамырчы. Ошо айтып атпайм. Тилек мындай кылып тур да. Толтуруп турбу баарын? Топурак алып алып эле, могу жерге баклашканын кези болуп дейт. Монда туруп баклашка менен куйдум дейт аны. Мен эми аныкы мондай пленка сонун болуп отурат. Жасайбыз биз да. Сонун болуп отурат мондайчы. Жасайбыз биз да. Могу яма жок да. Ошо топурак менен ысытпайт этип, монда. Мына могу да бош. Жасайбыз. Вообще бош могу болбойт да. Ушуну биогумус менен жасап салабы? Анда вообще сонун болот го дейбиз. Күйбөйт. Күйбөйт. Биогумус просто чөнтөккө күчтүү болуп кетет. Жок, эми топурак аралаштырып турчу. Чөнтөк күйүп кетет. Анан чакаларга салып алып туруп эле ушундай бир сена. Аныкы мындай карасаң, тегиз карасаң, монда боштук жок да. Туура. Толтуруп, мощный плотный кылып жасап. Негизи ошондой деле биз деле ошондой жасайбыз деген ойлор бар болчу анан эле. Анан могу ушиктерди алганда дагы кол менен эмес, кайчы менен. Атак мен жакшы экен. Анан ушулар эле неме экен да, ашып экен атак. Сон. Көктөгөнү да жакшы көктөптү. Көктөгөн почти деген 90-95%. Анан могулар да бар эми, конечно, бирок тигилбей калган экен да, буларга көбүнчөсү тигилбей калгандар. Көбү бошоп калыптыр.
Boş mu oldu? Boş. Посадка некачественный болуп калды. Олар бош да. Муну да үйрөндүк да биз эми. Мындай ашып калар. Силер канча карта? 4 карта. 4 карта. 4 карта. Бир 4 адам болуп 2 күн аракет кылсаңар, 2 күн аракет кылсаңар, мына полный жаап кетсеңер. Туура. Бул көп эффект берет. Сонун эффект берет. Азыр мына бош моюн турбайбы? Ушундан ылдый тамыр алып кетет ужечи. Ал могу бош болгондон кийин уже бул көбөй албайт, могу рожок да чыкпай коюшу мүмкүн. Мүмкүн могуларды полноценный да. Олар эле полныйча. Эгерде азыр мону жапсак дагы могу мага деген мындай ачыла албай аткандай эле сезилип атат да мындай эле. Башында тиккенде разгон катуу экен мунуку. Разгон кетти. Бишкектен алып келгиче клерилер деген 2 күн туруп калды подвалда. Мунчалык уже көктөбөйдү подвалдан. Мына өзү здоровый мондай жакшы болуш керек. Жалбырактар чоң, могу усиги да жоон, жалбырагы да жоон да. Булардын потенциалы жакшы да. Анан азыр ону априкаларды көрүп атам, жалбырактар ичке. Ошондой бар, туура. Ошол тилектикин көрдүм, тилектик ушулары жалбырактары укмуш экен. Жоо. Ошон үчүн бул жасаш керек монучу. Күчүн бериш керек да, өзүнүчү. Анан дарыларды да берип атасыңар да. Буга деген дарыларды деген основной эле бизден биогумус эле берип атабыз. Эчтеке берилек бизден. Биогумусту жидкийин эле алып келип берип атабыз. Тамырдан берип атабыз, үстүнөн берип атабыз, короче. Муну неден байкадым да мен биогумусту ошо. Эми бир аз саргарып калыптыр болчу, барсам медицинага барамчы. Анан саргарып калгандан чачып салып туруп шаарга кетип калган. 4 күндөн кийин келип карасам, баягы саргаргандарчы. Таптаза. Мен видеого да фиксировать этип коюптурмун аны. Мен ошондон байкадым да. Кадимкидей разница. Жалбырактар дагы жап-жашыл болуп, андан кийин эле болду биогумус деп эле бүттү. Только биогумус. Эчтеке могу бир гана немеге чачылды өткөндө. Бертимек чачылды немеге. Куртуна. Ата калганы жалаң биогумус, жалаң. Кургактагы бергенбиз. Андан кийин эле бир 10 күн аралыгын кылып туруп чачабыз, кайра подкапля берип эле жалаң ушундай эле кылып атабыз да. Эми эффектисин көрүп атат деле окшойбуз негизи. Ооба. Немесин бирок жанагы өзүнүн дарылары бар да. Ооба, бар. Ошолорду бериш керек. Байкап көргүлө. Байкап көрүш керек биз аны. Бирок көрүлекпиз да азыр эмес. Ошонун эффекти по-любому жакшы болот. Анан атак жакшы экен. Атак ошентип кубандыргылачы, жакшы экен деп. Ушундай. Негизи баягы кирип алып баягы өзүң кылып аткан ишиңен рахат алсаң ошол экен да. Келип алып биринчи баягы иштегени келгенде дагычы келип бир сыйра кыдырабыз эми. Кыдырып көрүп анан баягы эс алып алып анан ишти баштайбыз да. Немеси мал деле, өсүмдүк деле өзүнүн кожоюнунан энергия алат. Туура. Эгер бир ай могу жерге келбей койсоң, булар башкача болуп калат. Бир ай бияка бир ай келбей койсоң, бияка бир айдан келиштиң керек эмес же. Сизге кандай болот? Меники чыңгыз көтүп кетти эле болду. 15 күн болду. Сонун болду. Сонун. Суу калдырып Суу калдырып. Алла Кудайдын сыноосу экен эми. Калганын дагы көрөбүз деп коюп колду эме таштаган жокпуз. Карап атабыз. Элди дагы жазында. Сонун болуп гүлдөдү эле. Сонун болуп гүлдөгөн абака болду. Анан элди дагы келип туруп, биз чөп жерге чөп чыга элек десеңизге гүлдөп атпайбы дейт, анан ушинтип атсак. Анан сен суу. Көз мончок илип койбойт белесиз? Аны кайдан билдик? Эми Кудай алды немесе Кудайдын сыноосу да просто. Бул жаңы иш болуп аткан. Жок, эми жанагы мисалычы, гүлдөп аткан моментте агроспан жапса деле сактабайт бекен, Агроспан жапса деле сактабайт экен. Туннель кылыш керек экен. Туннель кылып туруп, анан кийин неме кылып коюш керек экен. Бир 5-6 жеринен түтөт коюш керек экен. Ошону ар көздөккө толмандар ошентип эле сактап коюп сатышат. Үйдө ошо туннелдин ичинен да урдургандар болду. Суукка, Жок, тиги толман деле айтат, урду дейт, бирок канчалык эмес дейт. Биздики полный эле 110% сокту да, нече эле 100 эмес да. Полный урду. Атак ойлогондой эле болду. Силер айткандай, эме кылгандай эле болду. Өскөнү, чыкканы, биздин климатка көнгөнү. Ооба. Ата ал жагында кеп жок. Өскөнү. Баары сонун алып кетти. Анан силер Шүгүр деген. Анан силер эми моуларды жазында туннель кылайлы деп атасыңар. Эми туннель кылалы деп атабыз биз жазында. Кышкыга эмес муну. Кышкыга эмес. Дайындап коюп эле.
Анан баягы жазында жанагындай суук болоду. Гүлдөп баштаганда кезинде элечи, даярдап коебуз да. Жаба коюп түтөтүп алып калганчы. Орустардын каналдарына барсыңарбы? Орустар байкуш ошондон эле жүдөп жүрөт да. Алар да бат суу урат да. Ооба. Бат суу эле жүрөт алардачы. Жо bizde деле Анан кийин көрүнгөн жерге түтөтүп эле анан кийин тиги моундай туннел жапкандан кийин да ичине тизип шамдарды коюп чыгат. Анан моундай жериндечи банкага бирдеме кылып туруп шамдарды свечаларды. Жо быйыл башкача болду да, быйыл башкача суук болду да. Болуптур эми мурун болсо бир күн болчу да, бир күн заморозка болчу. Анан каяктан быйыл деген 5 күн туруп алды да, 5 күн. Күндүз ушинтип эле ачык турат дагы эле, анан саат 4-төрдө баштайт. 5-6 болду да? 5-6 болду. 5-6 болду ошо. 9га чейин барды. А немеси ошондо местный клубникалар суу албай калдыбы? Гүлдөй элек аларын эптеп эле жаңыда мынчалык болчу. Бирок алар деле чыгып анча-мынча гүлдөп быйыл майда болуп калбады, ошол себептен майда болуп калды. Биринчи гүлдөгөн гүлдөрүн уруп турдан да. Биринчи гүлдөгөн гүлдөрүн урду дагы, анан экинчилери майда болуп калды. А так местный деле бизде чоң-чоң болот да сонун болуп эле. Майда болуп калды, не то. Быйыл не то. Да ошондон кетти да. Эми ал да Кудайдын сыноосу экен да. Эми ага деле чыдайбыз, эми эмне кылабыз? А бул жакта отурушкандар көп баспы быйыл? Бул могул биздин тегеректеби? Эми аз количествода. Былтыр мына Аз количествода. 4-майда. Клейри. Сиз 4-майда. Сиз 4-майда клейрини биширип зачем бул жеке? Ошо да, биз каяктан билдик да, бизде элмар жинди кылып атпайбы? Биз билбейбиз да мына. Силер Былтыр мына ушул байке экөөбүз алып келгендечи, Мойконун крышасы ордунда эмес. 4-майда биз Баткендин клубникасын масса менен уруп аткан учур болчу да. Ош, Баткен масса менен. Ба 250-300 болуп аткан клейринин баасы. Казакстанда да масса чыгып аткан. Казакстандыкын уруп атканбыз. Силер ал учурга кача милешип дейм да. Ошо да. Биз эми билбестик экен да. Эми азыр эми баягы көрө көсөл болосуң дегендечи. Азыр үйрөнүп алып анан июндун 5-инен баштап клубника жок. Ооба. Биз көлдүгүнөн алдык го. Ооба. Местный клубника 250 бул жерде деле болгон эмес. Ооба, болгон эмес. Туура. Быйыл 250 сом болду. Белкине 350 деп, элитный сортторду 350 деп алып аттык. Бирок мен ойлогондой качество клубника жок да. Чыкпай койдубу, Танышып жакшы. Мисалы 350 болгондон кийин баасы. Товар да ошондой болуш керек да. Анан кийин меники клейри болчу деп эле алып келе бербеш керек. Же меники Митсуно болчу. Ошондой качествого жооп бериш керек. Анда биз проблемабыз жок. Биз алгандарда проблема жок, тиги жактан сатканда проблема жок болот да. А местный клубниканы эле биз быйыл 250ге баасын көтөрдүк, эми сатылып атат, так болуп сатылып атат. Клубника жоктугуна байланыштуу. Бирок конкуренция күчүп атпайбы? Кийин андай качествого клубникаларды эч ким карабай калышы мүмкүн да. Мүмкүн, ооба, болушунча эле биз деле качествого чыкканга полный эле күч аракеттерибиз ошол. Анан биздикинин эң эле проблемасы могу. Усик кое берип, түшүмдөн жок, усиктен жок болду. Ушул проблема болуп атат да. Ооба, эметип атыптыр. Тиги түшүмүн биринчи же түшүмүн же усигин алыш керек. Ооба. Негизиби? Түшүмүн бүткөндөн кийин эмесин. Эми бул энездиңдики бүтпөйт да түшүмү. Ошо да. Энездиңдики бүтпөйт. Анан кийин мен жана Эрлан майкени айтып атам, Сокултагы. Чоң клубникалар болчу да. Сонун болчу да. Азыр мен ойлоп атканым, ошентип жалаң түшүмгө генет эте турган болсо, жакшы качестводагы клубника чыгат беле деген ойда. Анан жок, азырчы бизде деген эми көп элек да биздин айылда тиктик, биз көп эле тиктик. 5 сотук, 10 сотук, 1000 штук, 2000 штук, 5000 штук деп бүт эле тиктик. Азыр баарыбыз эле үйрөнүп атабыз, алар да үйрөнүп атат. Анан алар көбүнчөсү менден чалып сурайт кээ бирлери, эмне кылабыз деп. Анан мен айтам, мен өзүм билгенимди айтам. Мындай кыл дейм. Анан профессорлор эмичик менен чыгып. алар деген мындай болуп атат, алардыкы делечи көбөч керек болуп атат. Усигин алып туруп эле көбөч керек болуп атат. Силер бардыгыбыздын максатыбыз чөнтөк акча иштемей да. Ооба. Бул коммерция да, мындай. Бизнес. Анан кийин эч качан тез байып кетем деп Ооба. ойлобогула. Туура. Анан Туура. мына быйыл опыт алып атасыңар. Быйыл күйөсүңөрбү, экisi. Бирок 5 жылда жакшы результатка жетсеңер. Ана. Жок, күйбөйбүз деле. Буюрса. Буюрса деген пайдага чыгабыз бияктан. Кудай буюрса. Буюрса.
Ошондой 5 жыл пландар деген бар. эми бул жерде бат жакшы түшүнгөн адам бат эле результат чыгат. Ооба. Же муну түшүнгөн адам деген мындай кылыш керек экен, муну аябай изучать этиш керек экен, кириш керек экен ушуган жашоогочу, ушунун жашоосуна чогуу. Анан болот экен бир нерсе. Мисалы үчүн мына бул арпаларды тикти, бүттү, бир сугарды болду. Бул андай эмес. Картошкаң деле буга караганда аябай жеңил. Конечно, бул эми Бул болсочу, блин, жөнүндө жанында эле сүйлөшүп эле, күндө эле ар бир жалбыракты монтип тегеретип эле жүрүшүң керек экен да, отоп, тигинтип, минтип. Анан пленкага тиктиң, ото чыкпай дей беришет да анан. Антип эле чыкпайт дейсиң да, антип эле чыкпайт. Иштейсиң бияктан. Биогумуста кошук салган да. Оо, салынган биогумус. Жедеге аялыңдын артында клери деп алат. Клери дембе. Альбион деп кыздарың. Кайра чалат. Эмне деди эле артында медицинала десем. Анан үйгө барсам, жана эмне деп атында жазып алсам, кагаз урушкап. Жазбады. Ошол атак булардын КСД сорттору деле, НСД сортторун деле мында аябай деле мен завод кыялын деле аябай көрө алган жокпуз. Да, оорубайт. Оорубайт деле экен, мындай болуп калат экен эми арасында. Бул клери. Клери. Мындай общем потенциал, общем мындай болот да мындан ары каяка эми. Екі ражок. Жакшы. Анан мен деген былтыр биз тигебиз деп аткандачы. Башында изучать этип баштадык да. Кандай кылып тигебиз деп эле анан ютубтарга киребиз. Анан сенин видеоңду ачабыз, Кубанбай акелердин видеосун ачабыз. Орустардын видеосун ачабыз. Анан оорусу, тигил оорусу, бул оорусу деп эле итте көптөн деген анда. Анан диякта да дос балдарым бар, биз местный менен иштегенчи, анан алар айтат, "Ай, жөн эле мындай эле окатын кылбайсыңбы" деп. Амма почему-то тартпай койду, такыр тартпай койду. Местныйга вообще тартпай койду. Эми ал местныйды деле сонун эле окат кылып атышат. Сонун эле акчалар таап атышат. Ушуга чейин ошону менен эле таап келген, тигебиз дегендерге аны деле тиккиле деп атам. Кээ бирлер совет сурап калат, мен былтыр сурап жүргөндөчү, аны деле тиккиле деп атам да. Анан мен тигип алгандан кийин мындай аябай көргөн жокмун. Эмес. Мен ишин өзүнүн иши менен эме да ооруп анан тигил пул дегендерин көрө алган жокмун. Менин бир классташым бар эле. Биз мындай жалпы поляга көңүл бурабыз го. Ал жалпы поляга эмес. Түбүнө? Каждый түпкө. Негизи ошол туура экен. Негизи ошол туура. Негизи. Кээде биз деле ушинтип жүрүп алып, мынтип карайбыз. Могу мисалы эмне болуп калган? Мол деген ошол жана ураган могу жерде чөп көп болчу да. Жок, могунун көтөрүп ийгенбиз да. Могу ураган эмес, могу посадкасы туура эмес. Посадкасы да туура эмес. Монтип далайларын оңдоп чыкты мени. Жана сен айткандай жасайбыз. Эртеңден баштап действие кылабыз. Жашаш керек. Эртеңден баштап. Топурак менен гумусту аралаштырып алып туруп, анан кийин ошону төгүп, бүт жасап тургандан кийин суудан берип койсоңор. Көрүнүп турат экен, могу катардан баштап бул альбион. Альбион, Я КСД сорт. КСД сорт. 40 соту КСД, 40 соту НСД. НСД экен да. НСД. Жакшы, эми быйыл көргүлө. Даже эксперимент катарда көрүшүң керек экен да. Мисалы НСД сорттордон бир 2-3 сол алып калып турупчу. Түшүмгө кайнайт этпиш. Азыр ошону дагы сен айткандан кийин мен ойлонуп калдым. Дагы үйгө отуруп алып шашпай сүйлөшөсүң. Жакшы, ден соолук. Макул. Ишке ийгилик. Рахмат силерге дагы. Ийгилик. Анча-мынча ысык көлдүк туугандар келип, агай, могу кандай болот десе, советтерди берип. Конечно, мал совет менен биз көчөттөрдөн берип, может. Кайсы жерде объем чоң болсо, ооба, ошол жерде эме аларман көп болот. Азыр бизде мен деле ошону пропаганда кылып атам мен, Ерлан байке айткандай. Давай келгиле, могу жерге тигели баарыбыз бир ассоциация ачып алалы, тегерек. Эртең беки келсе, Беркел дейли деп атам да, Беркел. Бизде биякта момчогор деп объем бар. Бизде момчогор, сен биз менен момундай сүйлөшөсүң деп айталы деп, давай келгиле. Качествону коелу. Биз всегда жакшы предложенияга жакшы сен өрөбүз. А мен айтып атам да. Силер өзүңөр дагы ошого жооп беришиң керек. Бекиге биз барбайлы, ал Беки бизге келсин, биздин көзүбүздү карап турсун. Ооба. А биз ал үчүн эмне кылыш керекпиз? Биз качество чыгарыш керекпиз, анан көйүш керек. Объем болуш керек. Объемду коюш керекпиз. Майда чүйдө кылып алып анан кийин. Ооба. Жарымын усикке, жарымын түшүмгө кайнайтып, майда чүйдө кылып, ар нерсе кылып атсаң анан. Биз деле
бизге деле сатканга кичине оорураак болот. ооба анысы да ооба бири-бирибизди карайлы, бирок биз өзүбүзгө да жакшы негизичи. Европада мен барып келдим го. Аларда дыйкандары көчөт деп ойлонбойт экен да. Питомниктер бар экен, ошолордон алат экен да. Отуруп эле төлкө түшүнбөгөн эле экен. Анан эми аларда көчөттүн баасы биздикиндей кымбат эмес, арзаныраак. Бирок аларда ягадан баасы да арзан да. Алар көп урожай алып, жакшы түшүм алып, супермаркеттерге сатып, ошол түшүм, мындайча айтканда түшүмдөн пайда көргөнү, түшүмдөн пайда көрөт экен. Көчөт менен иштеген ал көчөт менен. Көчөт менен отдельно маточниктер менен отдельно иштешет экен да бар. Мисалы, питомниктер бар. Заранее заказ берип коет. Мага монча гектарга монча көчөт керек деп коет экен, болду. Аларда эми арзан экен да. Биздики салыштырмалуу 15-17 сомдон тегерек. Көчөттүн баасы. Анан биз ошого аракет кылып атабыз, бизде да дыйкандарга көчөттү ошончолук арзандатып, качественный көчөт берсек, алар көчөтчүлөрдү ойлонбой, только түшүм менен иш кылып калса, ал зато бир тарап да. Ооба, бир тарап. Ошол, ден соолук болсун. Макул, мейли, жакшы, ийгилик силерге да. Ден соолук болууга. Ушинтип эле элдер